Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Амабат, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху, урматты бір туғандар. Сабақтарыбыз толантабыз, жин жана шайтандар ағлама. Кейбір учурда жиндер адамдардын хидаятка, түз жолуна келишине себеп болушу да мүмкүн. Кейбір учурда деген сөзүм дайыма эмес албетте. Жана бүгүнкү күндө албетте көп жиндер адамдарды бир алдоого алып келиши мүмкүн. Жада калса ушул хидаятка бир жолдор менен дагы. Себептен тажрыйбада көп угабыз. Айтышат кейбирлер эртең менен мени бирөө намазга тургузат дейт. Ушул эртең мененки намазга. Кадимкидей тургузат, тур этип дейт да. Анан бул нерсе буну ажыратып билиш керек. Жиндер көпчүлүгү кандай болбосун мындай алдамчы келишет. Жана ушул нерсе менен ушул бир ишенимге алып келиши мүмкүн. Бул жинге, бул жин тууралуу, ошол жин менен бир келишим кылып бир иштөөгө, ошол жинге жүрөгү байланууга алып келиш үчүн жиндин бир кандайдыр бир айла амалдары болушу мүмкүн. Ошол жин шайтандар негизи баягы мындай акылсыз эмес, албетте акылы барлар жана адамды алсыз жагы менен түз жолдон кагууга аракет кылат. Ошон үчүн кээ бир ушу намаз окугандарды көбүнчө же окуй электер болсо дагы ушу намазга тургузуп, бир ушундай бир бирдемкени мындай азан сыяктуу бирдемкелерди ушул мындай уккандай кылып бир үндөрдү окшоштуруп бир чыгарышы мүмкүн, бир динден келген бир белгилерди. Анан адам түшүнүп калышы мүмкүн, ушунун баардыгы бир мени бул жакшылыкка бир түртүп аткан бир менин дөөтүмбү же ушул бир ээси бар деп коет, ушу ээси барбы деп ушул нерселерге бир жүрөктөрүн адамдарды байлап, анан ошол жинден көп нерсени үмүт этип калышы ыктымал. Ушул нерсени ажыратып билип алыш керек. Бирок кээ бир учурларда адамдарды түз жолго, хидаятка салууга себеп болушу ыктымал. Буга себеп дегенде шариатта, тарыхта бир окуялар келген. Ошол бир окуялардан Умар радиаллаху анху халиф болуп турган кезде бир кишини көрөт. Ал киши Сават ибн Кориб деген сахаба болот. Убагында Йемендик киши болот. Бул киши жана убагында Йемендин чоң бир көз ачыктарынан болгон. Көз ачык сыйкырчыларынан болгон. Анан ошол Саваттан бир күнү Умар радиаллаху анху сурайт. Сават, сен ошол көз ачык болуп жүргөндө сенин жинниң, ошол жин себептегенде көз ачык менен сыйкырчылар жиндер менен чогуу иштешчи. Жиндердин жардам менен, ошолордун көмөктөшүүсү менен. Бүгүнкү күндө өзгөчө ошол көз ачык менен сыйкырчылар бул жолдон чыккан эмес. Балким ошол жиндер менен иштөөдө, жин шайтандар менен иштөөдө балким күчөшкөн бүгүн. Ошону айтып атат, сен ошол мурун динге чейин көз ачык болуп жүргөндө сенин сага иштеген ошол жин кандай бир ажайып келген бир нерсени бир кабардап келди эле сага дейт. Себеп дегенде кабарды дегенде дайыма жиндер ошо кабар алып келет көз ачыкка. Жана ошол көз ачык ошол кабарга, чын кабарга 99 калпты кошуп туруп, анан кийин адамдарга айтып, ошол адамдарды мындайча айтканда чоң күнөөгө түртөт. Ошондо Сават айтат, бир окуя болгон дейт. Бир күнү жатсам дейт, үлгүрөп жатсам, ошол жиним келди дейт. Жин келип туруп, мени бутка урду дейт. Тур деп. Тур Сават ибн Кориб деп айтты дейт. Тур, жана акылыңа кел, эгер акылың болгон болсо дейт. Акыйкатта пайгамбар келди деп айтты дейт Меккеде. Ошого барып иман келтир деген мааниде айтты дейт. Анан мен бир кулак салып, уйкулуу көзү менен айттым дейт. Тур, кет менден депчи. Мен уйкум келип атат деп кетирбейтин дейт. Эртеси күнү кайра келди дейт. Тур, Сават ибн Кориб, мен сага айтпадымбы акылыңа кел деп. Эгер акылың болгон болсо, пайгамбар келди, барып иман келтир. Бар деп ушинтип ушул мааниде ишарат кылды дейт. Мен кайра бул сөзүнө маани берген жокмун дейт, такыр бир. Үчүнчү түнү келди дейт. Үлгүрөп отурсам келди дейт дагы бутка чаап туруп айтат. Тур Сават ибн Кориб, акылыңа кел деп айтпадым беле?
эгер акылың болгон болсо, акыйкатта пайгамбар жөнөтүлдү, барып ыйман келтир деген мааниде. Дегенде ошол Сават ибн Кориб айтат, ошондо жүрөгүмө ислам отурду дейт. Аллах Таала хидаят берди дейт. Анан ошол замат турдум дейт. Туруп төбөмдү токуп туруп Меккени көздөй жөнөдүм дейт. Жөнөгөндө ортосу жолго жеткенде мага кабар келди дейт, пайгамбар Меккеден Мединага көчүптүр деп. Мединадан ошол бараткан жолуман кайрып туруп Мединага бардым дейт. Барып туруп эле адамдардан сурадым дейт, пайгамбар каякта десем, мечитте деп айтты дейт. Мечитке барып туруп эле Аллахтын элчиси мага уруксат бер, мен сөзүм бар деп айттым дейт. Анан барып ошол окуяны айтып туруп, анан ошол жерден пайгамбарга, Аллахка, пайгамбарга ыйман келтирдим дейт. Ошол окуяны ажайып келген окуя, ошол кийин бул сахаба болуп, динде бир жакшы сахабалардан болгон. Ошондо ошол окуяны айтып бергенде Умар радыйаллаху анху айтат, акыйкатта Сават чын айтты дейт. Мен дагы дейт, ошол динге чейин бир күнү жанагы булардын кудайчыларынын арасында бир жаттым эле дейт. Ошол Кааба тарапта, Каабада жалаң кудайчылар болгон да, пайгамбарыбызга чейин. Ошолор тарапта жатсам, бир киши келип, бир торпокту сойду дейт, курбанчылыкка. Ал убакта ошол Каабага келип туруп, курбанчылык чалышчы, малды. Ошол Каабадагы кудайчылардын ыраазычылыгы үчүн, ошолор үчүн ошол ачык айкын ширк келтиришчи. Бүгүн деле бул көрүнүш алыс кеткен жок, болуп аткан иштер дагы бар. Ошон үчүн бул ачык айкын ширк. Ошондо сойгондо бир үн чыкты дейт, ушундай катуу үн чыкты дейт, мен андай катуу үндү уккан эмесмин дейт. Баягы сойгон малда ошол чыкты дейт. Үн ушинтип айтты дейт. Эй, канички рахмак деп. Бул иште ийгилик бар. Ал киши, пайгамбарыбыз айтат, саллаллаху алейхи вассалам, ал киши ла иляха иллаллах деп айтып атат дейт. Бир Аллахка чакырып атат деп айтат дейт. Тиги ошол союп аткан кишиге айтып атат, мындайча айтканда, сен ыйман келтир, бул ишиң туура эмес дегенсип, ошол айтып атат. Ушундай катуу чыккандан дейт, Умар айтат, элдин баары чогулуп калды дейт, үнү. Анан мен эмне болуп кетти деп аныктайын деп тура калсам, кайра ошол үн чыкты дейт. Канички рахмак, бул иште ийгилик бар. Бул динде деген мааниде айтат, бул исламда. Бул пайгамбар алып келген иште деп атат да. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла иляха иллаллах деп айтып атат деп ошол үн чыкты дейт. Мындайча айтканда ошол жиндин үнү деген сөз да. Эч ким көрбөйбүз дейт. Ким каяктан чыгып атат? Ошол торпокту сойгон маалда чыгып аткан бул иш болуп атат. Демек, анан Умар айтат, Умардын бирден бир ошо динге келиши себептеринен ушул окуя болгон да. Демек, биринчи дагы, экинчи дагы окуяда ошол бул кишилердин динге келишинин бир себептеринен ошол балким ошол жиндердин ошол кабарлары болгон. Андан соң кээ бир жиндер кыямат күнү ыймандууларга дагы күбөлүк келтириши ыктымал. Хадисте келет, Абу Саид аль-Худри радыйаллаху анху Абу Саъса деген сахабага айтат. Абу Саъса, мен көрүп турам, сен койлор менен жайлоо, чөлдү жакшы көрөт экенсиң дейт, кой кайтарганда. Анан дейт, сен эгер кой кайтарып калсаң, ошол ачык жерде намаз окуй турган убакта азан айта турган болсоң, колуңан келишинче катуу айт дейт. Себеп дегенде ошол өрөөндө жин болобу, адам болобу же кандай бир жандык болобу, ошол азаныңды уккан болсо, кыямат күнү сенин пайдаңа күбөлүк келтиришет дейт. Бул нерсени мен пайгамбарыбыздан уккам дейт. Демек, эгер пайдаларды алып кетсек, айтып кеткендей, дайыма эле жиндер жаман боло бербейт экен. Албетте көпчүлүгү жаман чыгар. Бирок кээ бир учурда ошол адамдын балким түз жолуна түшөрүнө себептер болуп калышы ыктымал экен. Бирок муну айтып кеттик, ажыратып билиш керек, бардык эле убакта эмес, көп учурда эмес да бул нерсе. Анан экинчи пайдабыз, ошол кайсы жерде намаз окубайлык бир ачыгыраак ошол талаа өрөөн болсо, ошол азанды колдон келишинче катуу айтканга аракет кылыш керек. Себеп дегенде ошол жерде адамдар болобу же жиндер болобу же кайсы жандык болбосун, эгер уккан болсо ошол азанды кыямат күнү сенин пайдаңа бул азан айтты деп күбөлүк келтиришет.
Бүгүнкү сабакты токтоттурабыз. Адаттагындай үйрөнүүчү дуабыз. Эртең мененки кечки дубалардан. Ибн Суннинин китебинде келеткен, Абу Дарда радыйаллаху анхудан келеткен, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан экен: ким күнүгө эртең менен эртели кеч мынау дуаны, зикирди айткан болсо дейт, хазби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува роббул аршил азим деп 7 жолу айткан болсо, Аллах Таала ошол айткан кишинин дүнүйө жана акырет муктаждыктарын чечип берет дейт. Кандай ошол дүнүйөдө, акыретте муктаждыгы болбосун, Аллах Таала ошону чечип берет дейт. Ошону эгер ким күнүгө эртең менен жана кечинде 7 жолдан айткан болсо, хазби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хува роббул аршил азим. Хазби Аллаху, Аллах мага жетиштүү, жана андан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок. Ага мен таяндым, тобокел кылдым, жана ал улук арштын роббусу. Албетте, ар бир дуабыз, ар бир зикирибиз эң негизги далалат кылган жери Аллахтын роббучулугунда, жаратуусунда, ырыскы берүүсүндө, таянуусунда, коргонуу суроодо жаңгыздыгы. Ар бир дуабыз, ушул айткан зикирибиз бардыгы тең ибадат болуп эсептелет. Жана бул нерсенин бардыгы биз айтканбыз бир гана Аллах Таалага багытталат жана байланат. Аллах Таала баарыбызды Аллахка таянуучулардан кылсын. Аллах Таала бизге пайдалуу илим берсин. Жиндер жана адамдардын арасындагы шайтандардын зыянынан бизди сактасын. Сыйкырчылардын сыйкырынан, көз ачыктардын көз ачыктыгынан, ач көздөрдүн ач көздүгүнөн, айлакерлердин айлакерлик куулук шумдуктарынан сактап, бизге түз жолго хидаят берип, ушул сабактарыбызды берекелүү кылып, пайдалуу кылып, ихластуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.